Сизди көрсөм аллергиям кармайт. Ошто милиция кызматкери аялды кабинеттен түртүп чыгарды. Siz alerji oldu. Siz kızı işinizde bulun. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунда таш кулаган учурдун видеосу. Ат башыга 20 сантиметр кар жаат. Эмне болуптур? Эне 10 жана 11 жаштагы уулдарынын уну айдап жүргөнүн көйгөй деп эсептеген эмес. Эч кимге зыян тийген жок го, эмне болуптур эми? Yok ziyan teygen demez ecek. Сизди көрсөм аллергиям кармайт. Ошто милиция кызматкери аялды кабинеттен түртүп чыгарды. Ne kız beni ortam bak. Görgөн аллергия болуп атам. Siz alerji oldu. Siz kızı işinizde kılın. Siz beni kıl. Мени сыртка чыгасың. Siz niye kız beni alerji Yok, oldu? beni Niye türlü atasın beni? Сыртка чыгың деп. Niye türlü atasın beni? Sırtka Sizi çıkın. ben Жазып tuttum. отырайын. Beni tutkanıma kanda akımız var ey. Niye türlü atasın beni? Niye türlü atasın? Ошто арыздануучуга аллергия болгон тергөөчүнүн аракети иликтөнүүдө. Соц тармак колдонуучусу Мээрим Орозмамат кызы 12 жаштагы уулун милиция сабаганын айтып арыз жазганын. Бирок милиция жаракаты жеңил деп экспертиза дайындабай, келинди кабинетинен түртүп чыгарганын жазган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Сулайман Тоо милиция бөлүмүндөгү окуя боюнча кызматтык иликтөө башталганын кабарлады. Өзүң ошого жеткизгенсиң дегендер билип билбей эле ар нерсени жаза бербегиле. Силерди дагы тергөөчү колуңарды кайрып, күч колдонуп кабинетинен чыгарганда бакырбаганыңарды көрөт болчумун. Ал жерде мен ага ыз ичүү салып, ичүү алып барып, же башын оорутуп, же эмне эле тополоң кылган жерим жок. Болгону мен 3 күндөн бери ала албай аткан суд метек экспертизага токтомду гана берип коюңуз деп турамын. 3 күндөн бери ар кайсы шылтоону айтып, бүгүн дагы кирип алып, жазбай телефонун чукуп, нар жакты карады, бер жакты карады, убакыт өткөздү, болбоду, акыры мени чыкка өттү. Чыгың дейт. Сиз мени аллергия кылтасыз дейт. Аллергия болотса анда иштебесин. Анда иштебесин. Колуңан келгенин кылып ал дейт. Колуңан келгенин кылып ал. Каалаганыңа барып арыздан дейт. Же аркасында өтө чоң күчтүү ишенгени барбы мен түшүнбөдүм. Кандай болгон күндө дагы мага кол көтөргөнгө акысы жок. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунда таш кулаган учурдун видеосу. Кече транспорт министрлиги трассанын 270-27 чакырымында таш кулаганын билдирип, көлөмүн тактап жатканын айткан. Жол азырынча жабык. Булак Спутник KG. Жол жабылган. Жол жабылып. Туалет чыккан. Бир жашына болуп келатканбыз деп эсиңерде. Сюрприз, блин. Мынаны карагылачы. Жол тосулуп калды. Алдыбыз да түшүп калды. Түшүп атат дагы эле. Бир айда тазалайт дейт. Бир айда тазалашат экен. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Ат башыга 20 сантиметр кар жаады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги арпа өрөөнүндө калың кар жааганын билдирди. Учурда райондук администрациянын тапшырмасы менен малчыларга жем чөп жеткирүү иштери уюштурулууда. Абал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө. Булак Спутник эжи. Мына мынтип кар жаап атат. Бүгүн 5-ші 5 май, июнь, жума. Жумадан жумага жакшы, жума чат, жумадан жума чат дейт. Эмне болуптур? Эне 10 жана 11 жаштагы уулдарынын уну айдап жүргөнүн көйгөй деп эсептеген эмес. Эч кимге зыян істеген жок го, эмне болуп тур эми? Жок, зыян тийгенде эмес, эже кеп калды. Кичинекей жаш өспүрүм машинага Билем аны, ооба. Билип туруп отурулса атпайбы байкеси. Жашы жетелек балдардын унаа башкарган фактысы аныкталды деп билдиришти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан. 3-июнь кечки саат 7:30 чамасында Алтын Ордо конушунун тургундарынан кичинекей балдар унаа айдап жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери келип, 2015-жылы туулган, 2016-жылы туулган балдар унааны башкарышканын аныкташкан. Алардын апасы эч кимге зыян болбогонун билдирген. Эмне болуптур деди ал. Жыйынтыгында унаа айып короого токтотулду. Балдардын ата-энесине ата-энелик милдеттерден качуу жана транспорт каражатын башкаруу укугу жок адамдын башкаруусу. Ошондой эле башкарууну ушундай адамга өткөрүп берүү боюнча протокол түзүлүп, 15 000 сом айып пул салынды. Булак турмуш кежи. Балаңыз машина айдап тур. Байкесин чакырсаңыз, эмнеге машинанын күлчүтү бересиңерсиздер? Чакырып коңуз. Биринчи айда, экинчи айда. Бул биринчи айда. Эгиз турбайбы, экөө? Жок. Окшош балаңыз. Жүрүштөн Экөө окшош бала деди, экөөтөн эки жакка отуруп айдашты депти. Эч кимге зыян істеген жок го, эмне болуп тур эми? Жок, зыян тийгенде эмес, эже кеп калды. Кичинекей жаш өспүрүм машинага Билем аны, ооба. Билип туруп отурулса атпайбы байкеси. Байкесин чакырыңыздар. Биринчи бул экөөтөн айдаткан турбай салмак салмагы? Бирөөнү айдат. Биринчи тигил айдаптыр, анан бул айдаптыр. Балдар калп айтпайт да байке. Кандай экен машина? 4-чү класстын окуучулары жаш өспүрүмдөр машина айдап жүрөт деген маалымат келген. Бизге азыр ошол машинаны аныктап таап туруп, УПСМ кызматкерлерине тапшырып бердик. Ассаламу алейкум. Жайкы каникулга ылайыкташтырылган ислами этно лагерибиз бүгүндөн башталды, 1-июнь. Бүгүн жетишпей калгандар, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жиберериңиздер. Кыздар өзүнчө эжекелер окутат, балдар өзүнчө окутат. Дареги Ош областынын Окат району Караташ айылындагы медресе. Биз 20 күндүк лагерибизде 1-чи этабы 20 күн, андан кийин 2-чи этабына катышса, 3-чү этабына катыштырсаңыздар болот. Насип кылса балдарыңыз каникулда телефон менен ушинтип жүрбөстөн биздин каада салтыбызды, адетти туура түшүнүктүү үйрөнөт иншалла. Анан программабызды сиздерге бир четинен көрсөтүп кое берели. Мына карасаңыздар 20 күндүн ичинде ушул 3 китепти окуйт. Биз балдардын колуна беребиз, окуп бүтүп үйүнө алып кетет, үйүнө да кайталоо болот. Биринчиси Куран үйрөнүү. Алипетесе деп тамга тааный элек бала арабча окуйт. Өз тилин окугандай 10 сабактан кийин эле жете турган деңгээлде уюштурганбыз. Анын аркасында намаздыктарда да намаз үйрөнүү күндө болот программада. Арабча жаттайт намаздыктарынча. Күн сайын намаз, андан кийин пайгамбарыбыздын, сүйүктүү пайгамбардын өмүр баяны. Пайгамбарың ким деген китепти. Мунун ар бирин сабак 20 сабактан турат. Ар бир сабак сайын кайталанып окутулат. Анан үчүнчүсү ислам негиздери. Ата-энелердин эң чоң көйгөйү көбүнчө балатка жетейин деп калган балдар да гусул маселеси, дарат маселеси, намаздык маселеси кыйын, ушунун ичинде баары үйрөнөт. Бардыгы жерде Ханафи мазхабыбыздын фыкы, адеби, суроо иретинде ыйманга тиешелүү маселелер суроо берилет, жооп берилет. Бул дагы иншалла насип кылса лагердин ичинде жетиштүү деңгээлде китепти бүтүрөт түшүнүлгөн абалда. Балдар топ ойношот, спорт менен машыгышат.
10 күндөн кийин кара койго алып чыгып жайлоодо эс алып келинет. Кыскасы 20 күндүн ичинде жыргап жүрүп илим ала турган этнолагерь алыстан дагы келатат. Келиңиздер сиздер дагычы. Бүгүн үлгүрбөгөндөр эртең да келсеңиздер болот. Күтөбүз. Ассаламу алейкум.